Эгерде ким эртең менен жана кечинде ушул дубаны айтып жүргөн болсо, анда ага эч кандай бир зыяндык жетпейт. Бул туурасында Усман ибн Аффан радияллаху анху айтат: "Мен Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканын уктум: кайсыл бир адам күн сайын эртең менен жана кечинде ушул дубаны айтып жүрсө: Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди ва ла фис самаи ва хувас самиул алим." Мааниси: Аллахтын аты менен коргоо сураймын. Ал Аллахтын аты менен коргоо суралганда асмандагы жана жердеги эч нерсе зыян бере албайт. Ал угуучу жана билүүчү. Кайсыл бир адам күн сайын эртең менен жана кечинде бул дубаны айтып жүрсө, анда ага эч кандай зыяндык жетпейт.